Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Микрофон. Садон Нуркожевич. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибине түштөн кийин добуш берүүдө Мегакомдун 49%-ин сатуу боюнча турат. Муну өкмөт киргизип атат. Докладчы болуп Темир Сариев экен. Мегаком боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2 жылдан бери мен айтып келатамын. 51%-ин өзүнчө бөлүп, 49%-ин өзүнчө бөлүп, 2ге бөлүп койгон. Убактылуу өкмөт кезинде эле. Ошол бойдон бүгүнкү күнгө чейин 51%-и соттошуп атат деген шылтоо менен мамлекетке алынбай келатат. 49%-и толук мамлекеттин карамагында турат. Урматтуу депутаттар, мен сиздерге былтыр мурдагы жылы ушул схеманы таркатып бергенмин. Муну оюн кылып бөлүштүн кереги жок. 51-49 кылып. Бул 100% эли сейиптики болчу. Мынакей мен азыр дагы таркатып берем, карап коюңуздар. Мына Минюстун берген каты турат. 100% эли сейиптики деп 4-июнь 2009 жылы 100% регистрациядан өткөн. Мегакомдон күнүнө 2 миллион доллардын тегерегинде выручка түшөт. Биз өзүбүз тебелеп жүргөн акчаны каяктагы бир инвестор деген ат менен шылуундарга берген атабыз. Артында мен мындай билем сыртынан, колунан кармап алган жокмун, бирок бир 4-5 миллион доллар чөнтөк кызыкчылык үчүн ушуну сатабыз деп атат. Муну сатпаш керек. Мамлекет өзү иштетиш керек. Анан эле шылтоодо мамлекетте муну башкара турган менеджер жок, анан иштете албайбыз, талатып ийебиз, тонотуп ийебиз деп. Анда эмнеге премьер-министр иштеп атат? Министрлер эмнеге иштеп атат анда? Анда бардыгын таркатып туруп эле өкмөттү инвесторлорго бербейлиби Кыргызстанды башкаргыла деп. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, каршы бериңиздер буга. Болбойт мындай талатып тоноткон. Урматтуу депутаттар, мыйзамдарды оптом эле кабыл алып атабыз, өткөзүп эле атабыз. Мына азыр 45-чи маселе болуп дастан өтүп кетти. Сата элек эмнебиз калды мамлекетте? Биздин мамлекет эле калды сата элек. Баткенди саталы, бага албай калдык, коргой албай калдык деп. Кудай сактасын. Ошон үчүнчү мындай да көлдү, нарынды саталанда. Урматтуу депутаттар, дастан прибыль берип аткан предприятие. Эмне үчүн сатышыбыз керек? А Мегаком боюнча болсо, Мегакомду да сатпаш керек 49%. 51%. Рахмат. Сунушуңуз болсо айтыңыз. 2 мүнөт дагы бербейм. Сунушуңуз болсо айтыңыз. Конкретный сунуш кандай? Мен баары регламент боюнча кетем. Мөкөңөрдөн укпайм. 3-чү микрофон. Конкретный сунуш. 45-чи маселени кайра добушка коюңуз. 64 менен түшүнбөй басып койду көпчүлүгү. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына Мегаком боюнча, анан Дастан боюнча сатылсын деп колдоп бердик, Мына урматтуу өкмөттүн өкүлү Тайырбек Сарпашев, Темир Сариевдин предложениялары менен кирип атыптыр. Парламенттин колу менен жасап атасыңар ушунун баарын. Умышленно билип туруп, алтын жумуртка тууп берип аткан тоокторду сатып атасыңар да мындайча айтканда. Тарых алдында баары бир жооп бересиңер ошону. Ушул комиссиянын мөөнөтүн 3 айга узартып бергиле. 30 сентябрда кайра жогорку кеңешке ушундай эле отчет менен чыгалы. Канча экономикалык ущерб келди Кыргызстанга, канча экологиялык ущерб келди, кайсы эшматпы, ташматпы же канадалык ишкерби камалды, кимиси канча суммадагы акчаны кусту. Ушундай деп атабыз да. Садыр Нуркожевич, сизге конкреттүү 2 суроом бар. Буга чейин депутаттык 2 комиссияга мен катышып, кийин жиркенип чыгып кеткенмин. Сиз колуңузду жүрөк коюп туруп ант бериңизчи, ушу комиссияны аягына чейин чыгарасызбы? Мен сизге абдан ишенгендиктен айтып атам да, Садык. Эгерде Карганбек Садыкович, эгерде токтом кабыл алып берип, бут тозбостон жардам берсеңиздер, мен аягына чейин чыгарам, мына жүрөккө коюп туруп колумду айтайын. Эгерде мен бир зыян келтире турган болсом, керек болсо атып да койсоңор болот. Мен распискада жазып берем керек болсо. Мен аягына чейин чыгарам деп турам мен. Эгерде силер колдосоңуздар. Садык Азамат, мен ошон сизге эртең менен кирип сөзүңүздү угайын деп анан стенограмма үчүн берип атам да. Мына сиз айттыңыз 117 килограммдан күнүнө топтоп аткан алтынды колуңуз менен кармап көрүп, анан атайын ошо бизге көрсөттүңүз. Бул чындыкта туурабы? Туура. Мен эсептеп көрдүм. Эгерде 117 килограммдан алтын күнүнө куюлуп аткан болсо, бул деген 1.377.580 унция болот да. Анан лондонский биржа менен среднем 1500төн эсептегенде 2 миллиарда доллара день. Андай эмес, андай эмес. 2 миллиард эмес, миллион болот да, ошондо 100 килограмм алтын. Жок, мен 1 жылдыгын айтып атам. 1 жылдыгын айтып атасыз. 1 жылдыгын айтып атам.
365 күнгө көбөйтүп туруп айтып атам. Эме элдин кулагына күмүш сырга деп атам да келечекке. Ана сиз айттыңыз 33 эсе жанагы химикаттар, ядовитые вещества 33 эсе превышает дедиңиз. Бул туурабы? Туура, булардын экологиялык паспорту боюнча 180 мышыяк жана менин касиеттүү нарыным көздөй агып аткан суунун баарында мышыяк 22 эсе көп дедиңиз. Туурабы? Туура, бул Казакстандан келген результат. Рахмат. Топурактын составында, топурактын. А сууда 2 эсе, 3 эсе, 8 эсеге чейин көп. 5-күnkү узартабыз деп чечим кабыл алганбыз. Урматтуу депутаттар, добуш бергенбиз, танапиз. Жума күнү жолго. Ачыгын айтайлык. Башка сөз эч кимге берилбейт. Сөздү бардыгы сүйлөдү, айта турган айтты, чечим кабыл алайлык. 2. Урматтуу Канат Кыйканович, уже добуш берүүгө өтөбүз азырчы. 2 вариант бар, 2 долбоор бар. 2 долбоор токтомдун. Биринчиси Садыр Нуркожоевич Жапаров даярдаган. Экинчиси 3 комитет жыйынтыктап бардык дебейин 4 фракциянын пикирин бардык ошо даярдалган долбоорлорду эске алып туруп макулдашылган долбоорду чыгарган. 2 долбоор. Мен биринчисин азыр добуш коём. Биринчиси Садыр Нуркожоевич Жапаровдун варианты долбоору. Урматтуу депутаттар, комиссиянын Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду кумтор боюнча добуш коём, добуш бериңиздер. Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Эми экинчи долбоорду добуш коём. Үчүнчү микрофон. Эме, капстан тиги за возвал, мен против болчумун. Стенограмма түшүндүк, жазып коебуз. Бир добуш каршы. Урматтуу депутаттар, экинчи комитеттер тарабынан даярдалган макулдашылган долбоорду добуш коём, добуш бериңиздер. Макул 67, каршы 11, барды 78. Долбоор кабыл алынды. Садыр Нуркожоевич, сизге дагы чоң рахмат, комиссиянын мүчөлөрүнө чоң рахмат. Бул маселени ушул комиссия иштеп чыгарды. Жакшы иш болду. Ушу токтом менен түзүлгөн комиссиянын дагы жогорку кеңеш тарабынан көзөмөлгө алынып, будан нары комитеттер дагы Садыр Нуркожоевич, Кудай бул сөзүңүз дагы бул комиссияга киресиз, Кудай буйруса. Жумушун жакшынакай алып келгиле. Эл күтүп атат, депутаттар да күтүп атат. Сөз сизде. Рахмат, урматтуу депутаттар, айрыкча колдоп берген депутаттарга чоң ыраазычылыкты билдиремин, комиссиянын атынан жана өзүмдүн атымдан. Экинчи, сиздер кабыл алган азыркы токтом, бул бая ууруларга эле, ууруларды жиберген болдуңар да, бар ууруну кармап кел деп. Мен дагы бир фактын айтып коеюн, мына заместитель министра Аселетко 13 декабрь 2010 жылы жанакы фабриканын ичинде мыйзамсыз курулган печкага активдештирилген көмүрдү күйгүзүп ийип, андан алган алтынды уурдап кетип атканга уруксат берген. Мына ушуну иштете бергиле деп мынакей. Анан ушундай министрлер, зам министрлер контрабанданын уурдап аткандын башында турганда силер ошолорго тапшырма бердиңер да. То есть ууруларды кармап келеле деп ууруларды жиберип атасыңар. Чоң рахмат. Мен бул комиссияга баш тартам, кирбеймин, урматтуу төрага. Мындан ары ишиңерди кыла бергиле. Эгерде комиссия жардам сурап келип, кимге кандай документтер бар болсо, бар экенин сураса, биз бергенге даярбыз. Рахмат. Жардам бериңиз. Бул Кыргызстан үчүн, эл үчүн керек. Андан комиссияңыздагы бардыңыздар, депутаттар, бирок ууруларды кармап кел дегенге бул кошула албасам дагы, бирок көзөмөл кылабыз. Ушул жылдын 15 февралында өзүңүздөргө белгилүү 80 депутаттын добушу менен комиссия түздүрүп, мен 4 ай бою ушул Кумтөр алтын кениндеги болуп аткан проблемаларды иликтеп чыктым. 20 июнда отчет менен чыктым, өзүңүздөр билесиздер. 27-синде добуш берүү күнүндө каникулдун алдында колдоого ээ болгон жокпуз. Аны эми ар ким депутаттын өзүнүн баягы
добуш берүүсүн биз эч убакта сен мындай добуш бердиң же тигиндей добуш бердиң деп буларды сынга ала албайбыз. Бул маселе өтпөй калды. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ушу каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000 Эми мындай да урматтуу депутаттар, чындыгында ачуу болот. Угуп туруңар. Уккула. Урматтуу депутат.